Кыргызстанда жашап иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар кылмыш кылып соттолуп жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң өлкөнүн чек арасынан чыгарылуусу керек. Бирок тийиштүү мыйзамдарда мындай мүмкүндүк берилбеген соң бул ишке ашпай келген. Мындай өзгөртүүнү тышкы миграция мыйзамына сунуштап жаткан демилгечилер жетишпестик катары белгилөөдө. Ошондой эле алар 10 жылга чейин кайра өлкөгө кирүүгө тыюу салууну кошумчалашкан. Бирок бул жагдайды депутат Дастан Бекешев ашыкча деп эсептейт. Уже даже за это можно. Эгер оор кылмыш эмес, жеңил желпеле жосун жасаган чет өлкөлүк жарандардын биздин өлкөнүн аймагына кайра кирүүсүнө 10 жылга чейин тыюу салуу чарасы ишке ашса, ашыкча деп эсептейм. Бул мөөнөттү азайтып эле мен мыйзамдык катаал чараларды жеңилдетүүнү сунуштайм. Маалым болгондой 10 ай аралыгында 140 чет элдик жаран Кыргызстандын чек арасынан чыгарылса, мыйзамда жетиштүү норма болбогондуктан бул көрүнүш буга чейин ишке ашпай келген. Ал эми айрым эл өкүлдөрү Кытайдан келген жарандар менен болгон айрым көрүнүштөрдү мисал келтирүү менен кылмыш кылса катаал чара көрүү керектигин белгилешти. Кылмыштарды көп кылып, анан билгенин кылып, аябай көп тополоңдор болуп атат. Буларга аябай каттуу чара колдонуш керек да, тартип болуш керек. Себеби өзүңүздөр билесиздер, аябай айрыкча Кытай жарандары көбөйүп кетти акыркы мезгилдери. Толтура, тоо тармагында, базарларда ошолорду контролго жестко албасаңыздар болбойт. Урматтуу Азизбек Атагузович, уруксат алгандардын 75-тен 80%-на чейин Кытай Республикасынын жарандары, калгандары Туркия жана башка мен айткан 90 мамлекеттин өкүлдөрү беле кетиш керек. Сиз айтканда жана ата мекендик биздин эмгек рыногун коргоо максатында ошол өкмөт жаңы жана токтом кабыл алынган. Ошол жерде жана сиздер да мыйзамды колдоп бергенде өзүңүздөр билесиздер, азыркы убакта жаңы талапка ылайык ар бир ишканада 20%дан ашык ашпаш керек ошол чет элдик жарандардын өкүлдөрү. 80% ушу Кыргыз Республикасынын жарандары болуш керек. Азыркы убакта ушул багытта иш жүрүп атат. Жыйын жүрүшүнө финансы министрлигинин өкүлү мыйзам ишке ашса бюджеттен кошумча 400 миң сом талап кылынаарын белгиледи. Бирок тышкы миграция мыйзамы талкууга алынган учурда чет жакта жүргөн кыргыз мигранттардын маселеси да айтылып, зарылчылыгы жок шаарларга консулдук ачкандан көрө Россияда мекендештер көп болгон аймактарга ардактуу консулдук ачуу сунушталды. 20 кыргыз жок жерде ардактуу консул бар. 20 миң кыргыз жашаган Челябинскте ардактуу консул жок. Ардактуу консул бул Кыргызстандын граждандарына кызмат өтөш керек. Ойлоп көрсөңүздөр, биздин ички дүң продукция 6 миллиард доллар болсо, ошонун 3/4 мигранттар өрүп атат. Биз ардактуу консул институтун киргизүү менен мамлекеттин маселесин чечип атпайбызбы? Айлык да бербей, кызматтык машина да бербей. Талкуу соңунда тышкы миграция мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Шекер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.